Так, теперь делюсь экраном. Өткөндө силер менен биз эмнени сүйлөштүк эле? Өтүп азыр. Кичине эстей кетели. Квартира башкаларды алыш үчүн бизге квартира, машина, путешествие, анча-мынча жакшы, качественный, жакшы хотелкаларга керек, путешествиелерге жакшы керек, жакшы жилье мечты, машина мечты салона. Ошолор недостижимый катары көрөт эмеспизби көбүнчө адамдачы? На самом деле это достижимо благодаря компании Эва. Потому что ушулардын баарын санап келгенде плюс-минус 20 миллион акча чыккан да. Аны санаганда, эгерде зарплата 40 000 болсо, 10 000 сомдон откладывать эткен күндө дагы ага 30 жылга көбөйткөндө 10 000ден 120 000 эле сом чыккан да. 20 миллион чогултуш үчүн 6 жашоо жашаш керек экен деген тыянакка келгенбиз да. Эми 6 жашоону жашабай эле биздин эле жашап аткан өмүрүбүздө Эва продукт менен ушундай акчаларга чыкканга мүмкүнчүлүк бар экени жөнүндө сүйлөшкөнбүз да. Кандай квалификациялар бар экенин полностью айтып бергем. Мынакей. Автобонус, квартирный вопрос бүт бар. Анан кандай бонустар бар экенине келип токтогонбуз. Анда эмесе ушундан баштайлы. Бул жерде маркетинг планга кичине тереңирээк сүңгүп киребиз. Бизде 11 бонус бар. Бул абдан жакшы. Кээ бир компанияларда 5 бонус, кээ бир компанияларда 8 бонус, 7-8 бонус ушундай да. Болгондо дагы бизде щедро мол акча берет да. Мындайча айтканда, бул жерде эми ошол 11 бонусубуз бар. Биздики товарный кэшбэк деп атпайбы? Муну баарыбыз эле билебиз, бул базовый, 50 баллга 15% кэшбэк берет, 50 балл жапсаңар 750 сом берет. Жана 50 баллдан өйдө уже 50 баллдан ашары менен уже мисалы 51 балл, 60 балл, 65 балл болуп кете берет эмеспи? Ошого 25% начисляться этет да, кэшбэк. Бул ошо биринчи бонусубуз, товарный кэшбэк. Экинчи бонусубуз болсо быстрый старт. Мисалы, сөзсүз айтышыңар керек. Бизнеске киргизип аткан адамды предупреждать этиш керек да. Болбосо кийин айтат, эмнеге ошол жөнүндө айтып койгон жоксуң, көрсө ушундай турбайбы депчи. Сөзсүз биздеги болуп аткан маркетинг план боюнча болуп аткан нерсе, акция там, ушундай нерселерди сөзсүз начокка айтыш керек. Азыр момундай болуп атат депчи. Мисалы, быстрая активация бул деген адам регистрация болгондон кийин 50 баллга активацияны 3 күндүн ичинде кылса, за быструю активацию деп компания плюс 500 сом кошот. Ошондо бул жерде адам 50 баллга киргенде 15% 750 сом кэшбэк келип атса, за быстрый старт үстүнө 500 сом кошулуп, 1250 сом таап алат да, 50 балл үчүн. Эгерде стартовый пакет тандабаса. Эгер стартовый пакет тандаса, анда ал 6 000ге стартовый пакет алат, ансыз деле скидка менен алып атат, ошон үчүн кэшбэк жок ал жерде. Бирок эгер быстрый старт кылса 500 сом келет. Подарочный бонус. Подарочный бонус ар бир 200 баллга берилет да. Мисалы 50 баллга кирип туруп, айдын аягына чейин 200 балл кылып койсо, 4,5 000 сом баягы кэшбэк келет эмеспи? Ал эми 3 000 сом подарочный бонус болуп келет дагы. Буга бекер продукция алып алат. 4,5 000ди чыгарып алса, чыгарып алганга болот болсо, ал эми 3 000ге бул чыкпайт, балл дагы бербейт. Себеп дегенде бул подарок. Жөн гана продукция алса болот. Ал продукцияны өзүңөр ичсеңер болот, же ал продукцияны жанагындай дегустация кылып, мисалы, тонду алып туруп эле домашний кружок сыяктуу кылып туруп, кошунаңарды чакырып жеп, шеринеге барасыңарбы, ошол аралаштырып берип койсоңор, сөзсүз вау эффект болот эмеспи? 2-3 мүнөттүн ичинде сөзсүз бодрость келет, настроение көтөрүлөт, сонун болуп калат. Ошол жерден билишет дагы, кызыгышат дагы, ошол жерден продажа кылсаңар болот да. То есть 3 000 баллга каалагандай колдонсоңор болот. Кааласаңар өзүңөргө, кааласаңар ошондой дегустация кыласыңар, кааласаңар баллдар аз болгондо чай, маска для лица, тигулар чыгат бар го негизичи, батончиктер, вафельдер, ошону алып өзүңөр жесеңер болот жана угощать этсеңер болот. Кийинки личный бонус. Личный бонус бул лично чакырган адам, силер лично чакырган адам силерге биринчи линия болуп эсептелет да, биринчи линия. Андан силерге 15% бөлүнөт. 50 баллдан өйдө. 7,5% денежный счетко түшөт, ал эми 7,5% бул подарочный счетко түшөт. Бул бонуста обрезание жок эч кандай. Обычно көбүнчө компанияларда кесип кыскартып таштайт да. Бизде болсо обрезание эч кандай жок. Любой статуска чыкканда дагы биринчи линиядан 15% ала бересиңер. Артыңардан кечип айтып кеткендей, мурдагыда айтып өткөндөй. Артыңардан лидериңер кууп жетип, уже силерге жетип ашып кетсе дагы түшө берет. Например, сиз крутой, например, бир блогер, кыйын продажник адамды чакырдыңар, ал бир айда 1000 баллга сатса,
Андан силерге 15%. То есть 15.000 сом акча таба аласыңар биринчи линиядан. А ошондой адамдардан биринчи линияда канчалык көп болсо ошончолук жакшы. Эми бул жерде биздики көбүнчө жанагы квалификацияларды жабыш үчүн биз эмне кылабыз? Биринчи 3 ножкабызды усиливать этип алабыз. Усиливать этип алгандан кийин андан кийин кийинки адамдарды ошо биринчи линияга жаза берсек болот. Дальше главный бонус. Бүт чоң акчалардын баары, жакшы акчалардын баары ушул главный бонустан башталат да. Аты айтып тургандай эле ушул бонустан баштап основной вознаграждениелер башталат. Экинчи линиядан 10 линияга чейин проценттер түшөт. Мисалы, могул жерде көрүнүп турбайбы? Биринчи линияда 15% атпайбызбы? Экинчи линияда 8%, үчүнчү линияда тоже 8%, ошентип 10 линияга жеткенде 3% болуп калып атат да, азаят. Бирок эсиңерге салып коеюн, ошол 10 линияда силерде айтайынбы канча киши болот? Эгерде 3 кишиден эле ушундай 3-3төн көбөйүп отурса, биринчи линияң 3 киши болсо, экинчи линияң 9 киши болот эмеспи? 3кө көбөйткөндө. Андан кийин 27, үчүнчү линияңар 27 киши болот. 4-чү линия 81, ошентип отуруп, 10-чу линияда 59.049 адам болот. Ошондон 3% түшкөндө эми элестеткиле. Вот, то есть барган сайын адамдарыңар кеңейип көбөйө берет, ал эми проценттер азаят, себеп дегенде компания анын баарына чоң процент нерселер кеткенге анда өзү банкрот болот да. Но элестетсеңер 59.049 киши көп акча. Так, кеттик, лидерский бонус. Лидерский бонусубуз болсо, главный бонустан кийин иштеп баштайт да, 8-чи линиядан баштап, в зависимости от того, какая у вас квалификация. И дальше до бесконечности, да, 0,5%-тен 2%ка чейин лидерский бонус. То есть 10-чу линиядан эле токтоп калбайт, бул бесконечный. Жанагы 10-чу линияда 5.000, 59.000 болот деп атпайбы, 3-3төн санап отурса. Эми в жизни по-другому болот дечи, бул математика чистейшая в идеале. Но в любом случае биз 3-3төн ножка таштап атпайбызбы, ошон үчүн боло турган нерсе да көп болот адам. Анан ошолордон ары да 10-чу линиядан ары дагы до бесконечности элестетсеңер 0,5-тен 2%ка чейин төлөнөт лидерский бонус. Эки мощный ветка болуш керек. Экөө 10.000 баллдан берип баштаганда ушул лидерский бонус төлөнүп баштайт. Так, стартовый бонус болсо, бул активация кылган моменттен тарта компания башында көбүрөөк акчасын таап алсын деп жардам берет да. Ал первые 3 месяца действует да. Мисалы, бронз продан баштап, квалификация бронз продан башталат и до голдко чейин включительно действует 3 календарных месяца деп жазылып турат биякта, көрдүңөрбү? С момента активации контракта 20%, 15%, жана проценттин үстүнө процент кошулат да. Бул дагы жакшы акча, бир топ акча. 20%, проценттин үстүнө 20% кошулат, 15 дагы башка проценттин үстүнө 10% групповой балдарга ушундай проценттер кошулат. Бонус за закрытие Gold Pro. Gold Pro'до уже 160.000ден 200.000ге чейин табасыңар дебедим беле? И ошол квалификацияны жапканда ошонун үстүнө плюс разовый кылып силерге вознаграждение компания еще 50.000 сом төлөп берет. Ошондой эле президентский пул. Бул вообще укмуш сонун пул, бул дагы. Значит, президентский пул болгондо президент квалификация голдтон башталат экен. Голдтон баштап 5,5% төлөнүп баштайт. От общего товарооборота компании делится между всеми участниками программы. То есть бул жерде астыңардагы адамдардан дагы, үстүңөрдөгү адамдардан дагы, параллельный адамдардан дагы, партнерлордон дагы төлөнөт да. Элестетсеңер, мындай эч жерде жок да, мало где так делается. Обычно только өзүнүн астыңдагы структураңан аласың, туурабы? Үстүңдөгү наставниктерден албайсың. Жаныңдагы параллельный структурадан албайсың. А биякта болсо бүт баарынан төлөнөт. Ошол 5,5%ка чейин. И между ошо лидерами делится, мисалы, Gold'то 2% экен, Gold Pro'до 1,5%, барган сайын баягы эме команда көбөйөт, товарооборот көбөйөт, анан ошого процент үстүнө кошулат. Процент 1,5, анан Platinum'да 1% и Platinum Pro'до 0,5 и Diamond'да 0,5. Бул чоң акча. Мисалы, Сергей Гайдаров ушул президентский пулдан эле 350.000ден ашык акча түшкөн дейт да. Президентский пул. Бул да көп акча. Дальше кеттик. Автопрограмма. Gold Pro'ну жаап, жанагы Gold Pro'ну жаап, анан еще дагы бир ветка кошуп койсоңор, 4 ветка 3.000 баллдан болуп, анан ошол позицияны, автобонустун позициясын, ошол квалификацияны 3 ай кармап койсоңор, уже компания силерге автомобиль подарокко берет салондон. Кандай маркада экенин өткөндө айтып өткөм, И жилищная программа бар. Жилищная программа Diamond'ды жапканыңарда, Diamond'ды жапкандан кийин 10 ай кармасаңар, ошону силер кармайсыңар деп өткөндө дагы айттым эле. Себеп дегенде силер биринчиденсиңер. Эгерде
кыймылдасаңар албетте. Кыймылдап бизнеске сүңгүп кирип, бизнести биринчи орунга приоритетке коюп туруп, анан фокусту ушуга кармасаңар, албетте жетесиңер. Бул нерсенин баарына, ушул жакта айтылган нерсенин баарына. Бир жерде таптап отура бересиңер. Бул закон природы ушундай. Кыймылдаган иштеген тиштейт деп бекеринен кыргыздар айткан эмес. Жилищная программа мына Даймондду жапкандан кийин эле 10 ай кармагандан кийин 10 миллион сом акча берет. Жер аласыңарбы, үй саласыңарбы же крутую квартиру купите, это уже на ваше усмотрение. Мынакей, бизде мындай экен да, как быстро можно достичь квалификации. Допустим, мен айтып атпайбызбы баягы наши ништячки, наши мечты, да, квартира в центре города или особняк салып аласың, анан путешествие, автомобиль, крутой автомобиль, если хочешь купить, и всегда покупать себе классные вещи и детей обучать деп мен дайыма кошуп кетем да, алардын жашоосун дагы жакшыртып обеспечивать этип бериш үчүн эми минимум бул жерде биз 20 миллионду айттык. Ошого бул жерде 2 миллион акчага 2 жылда чыкса болот да. И эми элестетсеңер, 2 жылда можно за год 1 жылда чыкса болот. То есть за полгода, дейт Сергей Гайдаров айтып атат да, за полгода можно заработать 20 миллионов дейт у нас. Не за 6 жизней. 20 миллионду 6 жашоо жашаганда анан тапса болот деп атпайбызбы? 40 миң сом зарплата менен 10 миң сомдон откладывать этип турса, бул жерде болсо жарым жылдын ичинде 20 миллион акчага чыксаңар болот дейт, жакшы иштесеңер. То есть это все впереди. Барган сайын көбөйө берет да. Мына эң биринчи 7,5 миң сом акчага башында кандай болгондо чыгабыз? 200 балл жаап койсок, албат эле. Мисалы 200 миң сом акчага бул жерде 2-3 айда чыкса болот да. 2-3 айда. 200 миң акчага элестетсеңер, кээ бирөөлөр ушу 2-3 айда чыгат экен. Кээ бирөөлөр 50 миң сомго биринчи айда эле чыгат экен. То есть темпке жараша. Биздин бизнесте шустрики съедает мямликов, деп коет да. Есть шустрики, которые быстро делают. Есть мямлики, которые долго изучают, мына, ана, азбиягын билип алайын, анан тиягын билип алайын деп отурчучу. Мисалы, бир ары менен чымынды бир банкага салып койсо, чымын ызылдап атып эле тешикти ачып кетет эмесинчи. Ары болсо ал более умный го. Ал дегендей сүзүп көрөт, ар кайсы жакты сүзүп көрүп атып анан калып калышы мүмкүн, вообще чыкпай ошол жактан. Же болбосо өтө көптү табат да оозунчу. Чымын болсо ызылдап чыгып кетет да. Ошондой ызылдактар бар да, ошолор бизде баягы умный, образованныйдан дагы шустрый, хваткий, бат-баттан жасаган, болсо да болбосо дагы на ходу разбираться эткендер быстро достигают квалификации. Ботаниктер болсо батан бойдонго көпкө жүрө берет. Анан аягында сдаваться этип таштап, анан самооценкасы түшүп калышы, таштап коюшу мүмкүн да. Анда сөзсүз самооценка түшөт. Мен ушул бизнести кыла албай калдым деп, подсознательно баары бир ийгиликке жетпей калдым деп, самооценка адамдыкы түшөт. Оказывается, никакая, оказывается, колдон эчтеке келбей турбайбы депчи. Эчтеке карабай кыймылдап баштаганда уже колдон келет экенин сезгенден кийин анан мотивация башталат. Кээ бирөөлөр болсо мотивация күтүп жүрө берет. Качан мотивация берет бирөө депчи. Мотивация качан башталат? Мотивация эчтекеге карабай эле баштай бергенде, болгон билимиң менен, болгон биринчи знанияларың, болгон баягы ресурс менен кандай уровеньде болсоң, ошондон баштай берсең, уже болуп кетет да. Биринчи результаттарды көргөндө мотивация келет, колуман келет экен, дальше кеттим деп анан кете берет да. Ошон үчүн биздин колубузда жашообузду өзгөртүш дагы биздин колубузда, жакшы жака өзгөртпөй ылдый кетиш дагы биздин колубузда. Бүт баары өзүбүздөн көз каранды да. Ошон үчүн бул жерде эми чоң акчаларга чыкканда могулардан тышкары еще кандай жардамдарды беребиз? Бир туугандарга жардам беребиз, ата энеге жардам беребиз. Азыр акчасы барлардын любой, даже ден соолукту сатып алса болот. Любой операция менен адамды сактап калса болот. Ага акча гана керек да. Мисалга дейм да, колдо бар болсо любой нерсени сатып алса болот деген нерсе да. Ар кимдин өзүнүн аракетине жараша болот да. Ошол кыздарики мои. Ушундай кыздар. Ну, в принципе, простой эле да, просто эле маркетинг эле простой, но жакшы маркетинг да, аябай акчалуу продукциябыз иштейт, эффект берет. Эч кимге чөнтөгүнө колубузду салбайбыз, эч кимди алдабайбыз. Эгерде продукцияңызды адам сатып алса, силердин чөнтөгүңөргө же компаниянын чөнтөгүнө салбайт, мындайча айтканда, өзүнө продукт алат. Бул жерде эч кандай мошеннический даже жыты да жок да. Бир гана жакшылык тартуулап, бири бирибизге жардам берип, бири бирибизге жөлөк таяк болуп эле утубузга туруп кетчү, сонун площадка, сонун инструмент бул бизнесчи. Бизнес под ключ. Дагы далай эфирлерди өткөзөбүз буюрса. Ошол кыздар, суроолор барбы? Пока жок суроо. Ладно, пока. Жакшы жаткыла алтындарым. Всем пока-пока.